Өлкөнүн келечеги деп көкүрөктү эзген кыял ишке ашты. Эл жерибиздин түбөлүк ынтымагы үчүн мурдагы президенттердин башын бириктирип, бир столго олтургузду. Азыркы ааламдашуу малында ички стабилдүүлүккө, улуттук ынтымакка умтулган өлкөлөр гана өнүгүү жолуна түшүп, кубаттуу мамлекеттерге айланган учур. Те учурунда улуу дөөлөттөрдү жараткан, Евразия мейкиндигин ээлеп жаткан байыркы кыргыз эли азыр кандай абалда? Ынтымак жоктуктун, бийлик талашмайдын айынан илгерки империябызды жоготуп, Орто Азиянын бир кычыгына калып бараткандайбыз. Ооба, көз карандысыз өлкө деп жар салганыбыз менен өнүгүү жолубуз эмне кечеңдеп келет. Мындай соболдорду кое берсек, биринин артынан бири суроо жарала берчүдөй. Азыр бизде түндүк түштүк болуп, 7 дубан өз-өзүнчө бөлүнүп, ар кимиси өз көмөчүнө күл тата бергени аз келгенсип, улам бир президенттин жактоочулары болуп, калтайган кыргыз калкы 7ге бөлүнүп турган учур тилекке каршы. Бирок баарыбыз үчүн ыйык Кыргызстандын түбөлүктүү келечегин ойлой турган болсок, биз Акаевче, Бакыевче, Атамбаевче, Отунбаевче, Жээнбековче дегеле чылар дегенди жоюп, баарынын башын бириктирүү менен лидерлерди бириктирмейин тарапташтары бирикпейт. Жамы кыргыз журтунун эртеңки келечегин ойлонгонубуз туура. Боюбузга сиңип бараткан мындай арсыз сапаттарды ары калчап, бери калчап олтуруп, ошол башында эл шайлаган, аягы кейиштүү бүткөн президенттердин башын бириктирсем, балким бир муштумга түйүлгөн ынтымактуу журт болот белек деген ой көптөн бери көкүрөгүмдү эзип келет эле. Акыры түбү элибиздин султан сөөгүн кордобойт деген таасын кеби бар эмеспи? Көдөгө тынчтык бербеген асыл ойду акыры ишке ашырууга бел байлап, соңку тарыхыбызда журт башына келген президенттердин башын бириктирип бир ортого чогулттум. Кыргыз наркын жасап, алардын алдыларына аш тарттым. Уй мүйүз тарта олтура улут келечеги үчүн мурдагы журт башчылары өткөндөрүн сууга салышып, бир муштумга биригүү демиргемде колтоп беришти. Албетте, биринин артынан бири келген мурдагы өлкө башчылары ачуу кептерди айтышты. Көкүрөгүндөгү жүргөн таарыныштарын төгүштү, кетирген кемчиликтерин моюндарын алышты. Эң башкысы алар бирин-бирин кечире билишти. Менин да көздөгөн максатым ушул эле. Ой кыялым ошол ар бир президенттин аркасында турган тарапташтары, жалпы 7 дубан калкыбыз бир багытка баш коюп, саясатты таштап, бир дем менен улуттун өнүгүүсү, экономикасы деп ой жүгүртө эле. Ооба, жалпы элибиздин көзү менен караганда, алардын ар биринин жүргүзгөн саясатында алышемдиктер кетип, арты кайгылуу окуялар менен коштолуп, кан төгөлөр да болуп кеткен. Акаев учурундагы Аксы окуясы, Бакиевдин учурундагы Апрель окуясы, убактылуу өкмөттүн учурундагы Июнь каргашасы, Жээнбековдун учурундагы Октябрь окуясы, андагы үмүт аттуу жайнап турган жапжаш жигиттин каза болгондугу тилекке каршы кыргыз тарыхында кара тамгалар менен жазылып калды. Ошентип канчалаган кырчындай болгон кыргыз жаштарынын уулдарыбыздан айрылдык. Алардын жакындары менен туугандарынын нараазычылыктарын сезип турам. Урматтуу мекендештер, кадырлуу калайык журт. Ата бабалар наркына да карасак, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт. Мусулманчылык жоосуна да карасак, кечире билүү жана кечиримдүү болуу улуу салт экенин көрөбүз. Кечиримдүү бололу, сабыр күтүп алга сапарыбызды улайлы, эгеменибизди, көз карандысыбызды бекемдейли, өнүгүүгө бардык мүмкүнчүлүк болгон кыргызстандыктарды өнүктүрөлү десек, өткөн кеткен кектерди, нараазы кептерди, тарыныч кусаматтардын баарын суга салалы. Ар бир кыргызстандык бириккиле. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, алдыга карай бет алалы.
5-10 жылдык жеке кызыкчылыктарыбызды ойлобостон Кыргызстандын түбөлүк кызыкчылыгын ойлойлу. Мага чейинки журт башчыларынын ар бирине карата эч кандай жеке кызыкчылыгым да, жеке кусаматым да жок. Милдеттүү дагы эмесмин. Муну да басып белгилеп айтып коюм керек. Жапаров Садыр Нуркожоевич, 2023 жыл 18 февраль. Бул видео Кыргыз Республикасынын президентинин элди биримдүүлүккө чакыруу саясатын колдоо максатында даярдалды. Оригиналдуу постко текстте жазылган шилтем аркылуу кире аласыз. Эгер сизге оор болбосо, лайк басып, ой пикир калтырып жана бул таасир менен бөлүшө кетиңиз. Терең урматтоо менен Илимбек Исраилов. Görgөндөр бар бекен?